Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Баарыңыздарды жаңы жыл менен куттуктайм. 2026 жылга куш келдиңиздер. Эми бул жылы чындап эле чоңураак максаттарды коюп аракет кылсаңыздар, ошол сиз койгон максатыңыздын аз эле дегенде 40-50%-на жетсеңиздер деле жакшы да. Бардыңыздарды азыр bir kooz şaharlardın çokusundan ısık salam. Hazır жақшылы угулуп атса +10 деген нерсени базып коюңуздар, анткени өзүңүздөр сурангансыңыздар. 2026 жылга 10 саат боюнча сабак өтүп берсеңер деп сөз айткансыңар да. Анан эгер жакшылы угуп атсаңар, жакшылы көрүнүп атса, анда комментарийге +10 деп жазып коюңуздар. Бысымылда деп баштайлы. Негизи эле бул 10 саат ар бир адамга керек да. Мейли сиз чоң максатыңызды аткарасызбы, аткарбайсызбы, бирок ушул 10 саатты сиз колдонсоңуздар, жашооңузда кадимкидей жакшы бир максаттарыңызга жетесиз да. Эми бардыгы эле +10 деп жазып атат. Эгерде звук жок десеңиз, значит өзүңүздүн телефонуңуздун үнүн жакшыраак чыгарышыңыз керек да. Мына эң биринчиден эмнени айтат элем? Эгерде сиз өзүңүзгө сөз берсеңиз, аткарышыңыз керек да. Бул эң чоң бир талаптардын бири. Эмнеге дегенде, башка адамдарга болгон ишенимди кантип жаратасыз? Качан гана сөзүңүзгө турсаңыз. Адам качан алдап баштайт, качан өзүнө сөз берген сөздү аткарбай койсо, ошондон акырын алдап баштайт да. Биринчи өзүн алдайт, анан өзүнө ишенбей баштайт, анткени мен моундай кылам деп айтат, анан кылбай коет да. Анан мен баары бир кыла албайт экенмин деп, анан башка адамдар ошондой эле ишенбейт да. Бул баары бир айта берет, жасабайт депчи. Ошон үчүн же болбосо өзүңөргө сөз бербей эле койгула. Эгер сөз берсеңер, аткаргыла да. Ошол бул жаңы жылдын эң башкы талабы. Ушул эле нерсе менен сиз көп кыйынчылыктарды жеңесиңер, көп адамдардын ишенимине тиесиңер. Анан жөндөн жөн эле тиги сөз бербей, кадимкидей же да дейсиңер, же нет дейсиңер да. Бул биринчиден, экинчиден, качан сиз ишенип биринчи кылам деп сөз бергенден кийин, уже бул ааламга жаралуу процесс пайда болот да. То есть бул аалам сиз каалагандай уже структурага түзүлө баштайт. Анан сиз кайра жок деп койсоңуз, элестетиңиз, ошо жаралуу процесстин баарын жок калган атасыз да. Демек, бир нерсеге ишендиңизби, жасайм дедиңизби, все, точка, жазайсыз да. Эгер башынан эле точно колуман келбейт деп ишенбесеңер, лучше айтпай эле койгула, жасабайм деп эле айткыла да. Бул эң биринчи насаат. Эгерде өзүңүзгө сөз берсеңиз, аткарыңыз. Аткара албасаңыз, аткара албайм деп эле айтыңыз да. Экинчиден, ар бир ийгиликтүү иш сизге болгон ишенимди арттырат да. Анткени эгерде сиз жасайм деп туруп анан ошону аткарып, элдин ишенимине кантип киресиз? Качан гана сиз бир кандайдыр бир сөздөрдү бергенде, аткарганда да. Анткени сиз кантип ийгилик жаратасыз? Көптөгөн адамдардын аркасынан жаратасыз да. Кээ бир айтат да, мага эч ким жардам берген жок, мен өзүм бардыгын кылдым депчи. Ошонун баары туура эмес. Эмнеге дегенде, сиз ийгилик жаратууңузга жүздөгөн адамдар себепчи болот да. Ошол биринин аркасынан бири плюс боло берет, эгерде сиз ошол ишенимден чыкпасаңыз. Чынын айтканда, бул биз кантип үй куруп баштадык. Бул рынокто действительно мындай алдамчылар көп болгон да. Үй салып беребиз деп туруп эле элдерден акчаны чогултуп туруп жок болуп кетишет да. Анан толтура адамдар алданган. Анан
Хорошо, эгерде биз салсак сөзүбүзгө турабыз, срокторду аткарабыз деп баштадык элек. Ошо элдер ишенип, азыр биз рассрочкага үй курабыз да. Анан элдер, чыңгыз салып атабыз, значит ишенсе болот деп туруп салдырып атышат. Азыр биз айткан срокко бардыгын ар бир жасаган айтылган срокту аткарып үйлөрдү салып берип атабыз. Ошон үчүн эгерде элдин ишениминен чыкпайм десеңиздер, анда айткан сөзүңүзгө турушуңуз керек да. Мисалы үчүн көп адамдар бар. Мону кылам, анан тигинтем, мынтем дейт дагы, анан жасабайт да. Анан накопительный эффект деген бар да. То есть чогула берет, анан ар бир адамдын чөйрөсү бар, ал адамдардын тааныштары бар. Анан ошентип отуруп, анан ишенимден чыгып каласыз да. Ошон үчүн жасасаңыз, жасабасаңыз жасабайм деп эле айтыңыз. Анан үчүнчү насаат. Максат койгондо, ал максатыңыз башка бир адамга же компанияга көз каранды болбош керек да. Максат коюп туруп, анан эмне кылайын, анан мен жумуштан чыгып кеттим, же болбосо анан эмне кылайын, анан тиги адам алдап кетти деп бир шылтоон айта беришет да. Демек, сиздин максатыңыз өзүңүзгө көз каранды эмес, башка адамга көз каранды болгон да. Ошон үчүн тигил мынтип кетти, анан бул жерден болбой калды, тиги жерден тигинтип кетти дегендин баары туура эмес. Эгерде сиз өзүңүзгө көз каранды кылган бир кандайдыр максатты койсоңуз, анда өзүңүз ошону аткарышыңыз керек да. Ошо өзүңүзгө көз каранды болгон иштер кайсы? Ол 2026 жылда чисто өзүңүз гана жоопкерчилик ала турган максаттар бар да. Ага акчанын деле кереги жок, ага тааныштын деле кереги жок, өзүңөр аткара аласыңар. Мисал үчүн, тил үйрөнүү. Күн сайын 20 мүнөт, жарым саат тил үйрөнсөңөр, 1 жылдын ичинде ошол тилде кадимкидей сүйлөп каласыз. Экинчиден, мисал үчүн, дене түзүлүшү боюнча иштөө. Кадимкидей ушундай дене түзүлүш жасайм дедиңиз да, и то же самое күндө 20 мүнөт, 30 мүнөт машыга берсеңиздер, 1 жылдын ичинде сиз каалагандай дене түзүлүш болот. Анан үчүнчүдөн өнөр үйрөнүү. То есть тигинтип койду, мынтип койду деп тоже шылтоо таба албайсыз да. Бүт жоопкерчилик өзүңүздө. Бул өнөрдү үйрөнөм, 1 жыл ошол өнөргө арнайсыз. Анан кадимкидей ошол өнөрдү үйрөнүп аласыз да. Ушундай болот максаттар. Эч кимге көз каранды болбогон, колуңуздан келе турган максаттар ушул да. Анан дагы бир насаат. Телефонду азыраак кармап, көбүрөөк өнүгүүгө убакыт бөлүңүз да. Анткени ар бир адамды азыр экранное время дегенди текшерсе, 6 сааттан кем эмес убакытты телефондо өткөрөт экен. 6 саат, 7 саат, 8 саат не деген шумдугу? Сиз бул дүйнөгө бир потенциалыңызды жаратып, өзүңүздүн мыкты версияңыз болуш үчүн жаралгансыз да. А сиз ошол жашоодоңузда 8 саат убакытты телефонго өткөрүп атасыз. Жок дегенде жарым саат китеп окуп койсоңуз, же ошол эле мен айткан тил үйрөнүп койсоңуз, кадимкидей жакшы өзүңүзгө пайдасы тиет да. Кийинкиси. Негизи эле 11 ай катуу жигердүү иштеп, 11 ай жыйынтыктуу иштеп, анан 1 ай эс алышыңыз керек да. То есть эс алганда дагы желательно ушундай чет өлкөгө барып, мурун болбогон жака барып аракет кылыңыз, анткени сиз сырт жака чыккан сайын көз карашыңыз кеңейет да. Негизи эле бул жашоо мындай окулбаган чоң китеп болот. Эгер бир эле жерде отура берсе, сиз ошол китептин биринчи эле барагын окуп көргөн болосуз да. Дүйнөдө ушунчалык кызыктуу нерселер көп да. Ошон үчүн мисалы үчүн 15 күн жайында эс алып, 15 күн чет жакта кышында бир жака чыгып кетсеңиз, колуңуздан келет да. Ан үчүн көп деле акчанын кереги жок, просто ай сайын 10 000 сомдон чогулта бересиз саякатка депчи.
Анан 10 000 сомдон 1 жыл чогултсаңыз 120 000 сом чогулуп калып атпайбы. Ошого анан көрбөгөн жакты барып көрүп келесиз. Ошон үчүн кийинки насаатым 11 ай жигердүү иштеш керек, 1 ай эс алыш керек да. Дагы бир нерсени айтайын. Көзгө көрүнүктүү бир максатты ишке ашырыңыз да. Көзгө көрүнүктүү бир максатты ишке ашыруу. Мисалы үчүн сиз айттыңыз. Бул иштеп аткан ишимде аста болсо бир тепкичке өйдө чыгам. Өзүңүздүн жоопкерчилигиңиз менен кылган ишиңизди анаңкыга койбой майын чыгарып дароо жасаганыңыз үчүн ушундай сыяктуу максатта, же болбосо үй салам десеңиз үй салып, машина айдаганды үйрөнөм десеңиз машина айдаганды үйрөнүп, иши кылып бир көзгө көрүнүктүү жакшыраак бир максатты ишке ашырыңыз да. Анан эң аз дегенде билим алыңыз. Мисал үчүн мен 15 жылдын ичинде ушунчалык сонун билим тажрыйба чогултуп, өзүм көргөн тери жонум менен билип көргөн тажрыйбаны кыска мөөнөттүн ичинде элдерге сабак берип окусам дагы, ошону дагы жалкоолонуп окушпайт да. Ал сиздерге эле пайдалуу болуп атпайбы? Так, анан дагы эмнени сүйлөп берейин. Анан китептер боюнча. Мисалы үчүн этиги чет элдиктин китептери бар. Мен болсо ошол 15 жылдан ашык билим тажрыйбамды чогултуп отуруп, ушу кыргыздардын менталитетине жараша китептерди жазып чыгарып койгом да. Ошолорду алып окусаңыздар болот. Ийгиликти күтпө, аны жарат, сөз чебери, маркетинг бизнестин жүрөгү, баюунун жана жеке өнүгүүнүн формуласы. Бул китептин баары раритет китеп дүкөндөрүндө, кыргыз китеп дүкөндөрүндө, анан бизде 7 китеп биригип комбо баада сатылат да. Аны бир окуп алсаңыздар, ошол 15 жылдык билим тажрыйбаны кыска мөөнөттүн ичинде аласыздар. Анан эң башкы насаат негизи эле алдым, жуттум, мен эле утсам деген көз карашты айландырыш керек. Ар бир тарап жеңишке жетсин, ар бир тарап утсун деген көз карашка айландырыш керек да. Анткени сиз өзүңүздүн эле кызыкчылыгыңызды ойлоп алдым, жуттум боло берсеңиз, элдер качып калат кадимкидейчи. Жогорку деңгээлдеги адамдар вообще эле жакындабайт да. Сиздин бир сүйлөгөн сөзүңүздөн, кыймыл аракетиңизден эле билинип калат. Же болбосо сиз койнуна кирип атып, паткалим болуп атып, ишенимге киришиңиз мүмкүн. Анан бирок 1-2 сиздин кыймылыңыздан эле билинип калат да. Ошон үчүн алдым, жуттум көз карашты алмаштырып, ар бир тарап жеңишке жетсин деп иш аракет жасашыңыз керек да. Ошо урматтуу мекендештер, бүгүн мен сиздер менен жакшы акыл насааттар менен бөлүшө кеттим. Эгерде кандайдыр бир суроолоруңуз болсо берип алыңыздар. Мен берген суроолоруңуздарга жооп бере кетейин. Анан мисал үчүн ошол эле убада бергенден кийин, өзүңүзгө сөз бергенден кийин аткарышыңар керек деп айтып атпайм. Ошол эле биздин сабактарды окуйбуз деп көп адамдар айтат да. Сабагыңа катышам, окуйм деп. Анан карасаң жок. То есть аны тиги көзүңүз жеткенден кийин, окуйм дегенден кийин өзүңүздү алдабай эле окуңуз да. Эгерде колдон келбейт, окуй албасаңыз, окубайм деп эле айтыңыз да. Анан мен бардыгын заставлять этип, оку обязательно, ушул курсту алып оку деген жерим жок. Кааласаңыз 100дөн ашык акысыз видео сабакты деле көрө бериңиз. Просто айткан сөзгө туруш керек да. Китептерди кайдан алсак болот дейт. Китептерди кыргыз китеп дүкөндөрүнөн аласыздар. Же болбосо ушул эле менин лентамда турат. WhatsApp номерлер 7 китеп 2,5 миң сом деп. Ошого заказ берип ала бересиздер да. Сиз кайдасыз дейт. Мен чет өлкөдөмүн. Кудай буйруса
Жақын арада Бишкекке барам. Так, сонун сөздөр дейт. Рахмат. Тема эмне инкруизби. Оюңардын баары эле сетевой маркетинг го дейм. Мен эч качан сетевой маркетинг менен иштеп көргөн эмесмин. Жаңы жылыңыздар менен, бардыгыңыздардын жаңы жылыңыздар менен Кудай Алла Таала бардыгыңызга 1 жыл убакыт берди. Ушул 1 жылдын ичинде өзүңүздүн мыкты версияңыз аз да болсо жакындашыңыз керек да. Анда эмес ошол курс канча турат, китептерди кайдан алам деген суроолордун бардыгын ушул биздин WhatsApp номерге кайрылыңыздар. Лентада көрсөтүлүп турат. Шапка профилдин астында кадимкидей эле бир ссылка турат. Ошону бассаңыздар эле номерлер чыгат. Анда ошол мен андай ссылкаларды түшүнбөйм дегендерге да айтып кетейин. 0501 55 53 35. Там салганга проектлериңиз барбы дейт. Биз 50 квадраттан өйдө любой проектти чийип салып бере беребиз. 45%-ын башында төлөйсүздөр, калган акчаны 24 айга бөлүп төлөсөңөр болот. Ишиңизге ийгилик, сиздерге да ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бул курска окугандын баары жакшы ийгилик жаратты. Мисалы үчүн бу жерде Алмаз мырза кадимкидей жашоосун өзгөртүп, жакшы жашоо менен жашап атат. Бу жерде Майя деген көрүп аттыр. Бул дагы өзүнүн цехин ачып иштеп кетти. Анан канча жаштагылар окуйт? 18 жаштан өйдө 75 жашка чейин окугандар бар да. Эч ким бир убакытка байланбайт. Күндүз бир видео сабак жөнөтүлөт, кечке чейин каалаганча көрүп, аягында берилген суроолорго жооп берип мага жөнөтөт. Мен текшерип кайтарым байланыш берип туруп, анан кийинки сабак жөнөтөм да. Анда эмес урматтуу мекендештер, ушул 2026-жылды текке кетирбей, жакшы кыймыл аракет кылып, жемиштүү жашап өтүңүздөр. Бардыгыңыздарга бекемден соолук каалайм. Жолукканга чейин.